Бүгін бір қуанышты оқиғаға түшіп болып тұрам. Мелис Исанбаев досым көп жылдардан бері дары чөптөрдү, дарылык касиети бар мөмөчебиштерди тоо таштан чогултуп бүт Кыргызстан боюнча чет өлкөгө экспорттоп, аптекаларга өткөрүп, ошондой иш менен алектенет. Андан сырткары акыркы бир нече жылдан бери элди да дарылайт, элдик ыкмалар менен, дары чөптөр менен. Анан моноо машиненин ак тулпарды бир кишилер келип белек кылып кетиштирүү кандай болду? Бул эмне болгон окуя? Буну ким белек кылды бул машинени? Бу жерде эле Кыргызстандан эле ата энеси керек экен. Эмне болду эле? Рак желудка экинчи стадия жаңы эле башталган болчу. Интернеттен көрүп жүргөн, угуп жүргөн, кандай кызак болот десе. Эми айткам, операцияга шашпай деле койгула, кылышан 5 эле мүнөт. Врачтар кудайга шүгүр жакшы кылып коет 5 эле мүнөттө. Муну көрбөйлү дегенде 4 ай каттуу карадык. Давление түшүп кетип атты, көтөрүлүп кетип атты. Кудайга шүгүр. Бир маалда анализ тапшырып, шланг жүрсө, даже вообще таң калып калышты да, ушундай да болобу депчи. Анан көргөн машина майдап жүргөн ман жок. Мына эски машина. Эски машинаны көргөн. Мына Ford 2003 жылкы дизельный Ford. Ушунун үйүнө барып. Ушуну айдап, бул бузулуп калып ар жерде. Жок, сиз байке булга татыктуусуз деп эле буну алып беришти. Бир ай мурун эле даярдаган. Анан бир маалда реклама болуп кетти. Спортсмендерге дагы өкмөт берип атам. Как раз ошого меники деле попал болуп калып атат. Жолдорум боюнчачы. Ошондой эми бул жерде мен айтайын деген жана элдик медицинаны каршы чыгып тоготпой, айрыкча мына батышчылдарчы, аябай эле мраки дешипчи. 16 век депчи, мына чөп дарылагандарды аябай кордошот да. Чынын айтканда, мына чөп менен мына огородто эле өскөн, талаада өскөн эле кадимки чөптөр менен дарылап коюпсуң. Аябай сон болгон турбайбы? Эми бул жерден мен сени жарнама кылайын деген максат жок. Мен ушу элдик медицинанын күчү, ушу элдик табыптарды баалаган адамдар бар экени аябай мени кубантып атат да. Билесиң го досум, сенде көп го мен ар бир кишилерди айыктырып аткан видео кылганбыз. Мурда северге барып ар бир кишилерди видео кылганбыз. Көл жакта айланганбыз. Эми азыр мен юг жакка кетип атам, дагы видео кылганы. Не болуп атасыңар, кандай болуп атасыңар депчи. Сурап коеюн депчи. Анан Ошто чакырып атышат, Андижанда чакырып атат, Жалал Абадта чакырып атат, келип кетпейсиңби, чай ичип кетпейсиңби депчи. Бул машинени сага акчасын беришкен турбайбы, дароо эле? Сразу эле айтты, кайсыңызы керек дедим, бу жерден алмайм, тияктан келсин десем, сайттан көрүп эле тааныш балдарыбыз бар эле. Кореяда жашагандычы, много керек, много таза болсун дегенде акчасын берди. Бир айдан кийин келди, растаможкасын берди. Вот тебе подарок деп эле байке деп эле ушундай деле коюшту. Жылы канча экен? 18. 18 э? 18 болсо канчага айланат? Где-то 16 16 000 долларга айланат. Бүт келиш, под ключ. Полный под ключ, оформление. Куткылсын. Анан мен азыр бул Мелис мырзанын телефонун бербейм эч кимге, анткени душманда көбөйүп кетет экен, ар ким чалып, текшерип. Кааласа проблемалар көбөйүп кетет. Тапсын мени. Анан телефондан звонить этип сурабасын. Анализ менен келсин. Сарафанный радио менен эле бирине угуп бири келип. Ошонтип эле келип атышат элдер. Ошондой экен. Анан жарнама кылганда дагы түшүнгөн бар экен, түшүнбөгөн бар экен. Анан жанагындай акыркы стадиядагы оорулар болгондон кийин ар кандай сөздөр чыгып кетет экен. Кээ бирлер каза болуп калат, аны моюнга алыш керек, туурабы? Чирип аткандар бар, уже акыркы стадиядагылар бар. Анан ошон үчүн жарнама кылбай эле ушул маалыматты гана элге жеткирип коелу. Кыргыздардын элдик дарыгерчилиги өркүндөй берсин. Кыргыз дарыгерлерин колдогон ушул машинени алып берген сыяктуу жигиттер дагы көбөйө берсин. Мындайда, урматтуу жамаат, жөнөкөй эле шиповникти айтып эле берсең, бардыгы эле гемодиализге отуруп калып атышат да. Мен 3 баланы жолуккамда бир жылы шиповник менен иштеп атсамчы. Сиз шиповник менен иштейт экенсиз депчи. Качан бир 10 жыл мурун. Бул эң күчтүү дарый, мына мен деп өзүн айтып берип атышат да. Мени гемодиализ, почканы алмаштырыш керек деп аткан. Мен мына 10 жылдан бери шиповник ичип жүрөм, дагы эле жүрөм, эч кандай нерсени унутуп калгам. Какой-то бир шиповник элечи. Огороддо өзүп аткан жанагы орусча прей деп коет да, эле чым чөп деп коет кыргызчачы. Эч ким барыктабайт анчы. Ошондон да сонун дары жасалат, э? Ал жөн эле ичип жүрүш керек да, анчы көбү барыктабайт.